Карызын төлөй албай калган үчүн 6 жылга соттолгон келин абактан көз жарды. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошев Facebook баракчасына жайгаштырды. Адвокаттын айтымына келин 2 жума мурун түрмөдө көз жарган. Ал ымыркайы менен дагы деле камакта. Бүгүн шаардык сотто иши каралды. Ал карызга процентке акча алып кутула албай калган. Жаңы төрөлгөн уулунан сырткары үйүндө 6 баласы бар. 15 февралда СИЗОдо көз жарган. Үйүндө жашы жети элек 6 баласы күтүп жатат. 2022 жылдын декабрь айында Свердлов райондук соты тарабынан 6 жылга эркинен ажыратылган. Келин курсактагы баласы менен алган акчасын кайтарып бере албаган үчүн соттолгон. Бишкек шаардык соту оң чечим чыгарып берет деген ойдобуз деп жазды жактоочу. Ал эми бул маалымат соц тармакта жарыяланары менен коомчулук арасында кызуу талкууга алынууда. Маалыматка ылайык сүрөт 28 февралда Бишкек шаардык сотто болгон соттук отурум учурунда тартылган. Белгилей кетсек, буга чейин 8 айлык боюнда бар жана 6 баланын энеси 36 жаштагы Аида Исаковага алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, Свердлов райондук соту 6 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Бирок кош бойлуу айымдын жактоочулары райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Кече Бишкекте саат 16:00 чамасында Киевский менен Шопоков көчөлөрдүн кесилишинде эркек киши өзүнө өзү өрт койгон. Бул тууралуу жерине барган кабарчыбыз билдирди. Ал эми өрттү өтүп бара жаткан жарандар өчүргөн. Учурда өзүнө өрт койгон жаранды тез жардам кызматы келип, унаасына салып кетишти. Окуянын себептери жана башка жагдайлары азырынча белгисиз.